Окуу жылын башталышына саналуу гана убакыттар калды десек болот. Ар бир ата-эне балдарын мектепке даярдап, окууга керектүү курал-жарактарды, кийим-кечилерди даярдап жаткан учуру. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, мына окуу жайда келип калды. Окууга мына саналуу гана күндөр, саналуу гана убакыттар калды десек дагы болот. Азыркы учурда ата-энелер балдарына окуу каражаттарын деги эле окуу мектеп кийимдерин алып жаткан учуру. Биз азыр Дордой базарынын маңдайына келдик. Мына ушул базар ата-энелердин чөнтөгүнө туура келеби, дал келеби? Мына ушул жөнүндө мурда кандай болчу эле, азыр кандай баалары, ушул жөнүндө сурамжылоо кылмакчыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуп күбө болуңуздар. Кеттик. Жыл сайын кымбатташ керек болчу да негизи. Асыл рискке кымбаттаганда элдер көнбөйт. Эми иштеген кишилерге туура эле багыш керек. Мен өзүм башка жактан келсем дагы мына базарга келип Дордойдун баасын көрүп, аябай кымбатчылыгын көрүп, эми таң калып отурам да. Бир баланы кийинтиш үчүн эле 15 000 сом керек экен. Анан эми майла жок, алыш керек да, алганга туура келет, окутуш керек балдарды. Балдардын ою менен алып берип атабыз. Ар бир балага бери дегенлер 30-35 миңге чейин кетет экен. Бери алсаң эле уже 2,5, 3,5, 4,5 уже кымбат экен. Канцелярский үстүнөн алганда эле 2 000. Анан полный алганда канча кетет билбейм. Быйылкы жылы абдан адамдар да эртерээк келели. Мына размерлер түгөп калбасын. Ушул сентябрга чейин бүтүп калайлы дешип аракет кылып атышат. Жылда кеч келип патрап калышат да. Быйыл абдан жакшы. Баасы мурдагыдай эле бир аз кымбатпаса, бардык нерсе кымбаттап атат азырчы. Компот, шербет. Кийимдер ошондой өтө мындай асмандап кетти деп айта албайм. На самом деле цены достаточно высокие. Еще если приходишь и спрашиваешь, например, скидку, это все-таки рынок, и кажется, что мы здесь приходим и нужно торговаться, да, мы же не в магазине. Кымбат эле, мисалы башка жерлерде городто бул тетрадьтар 8 сомдон 10 сомдон сатылып атат. Азыр бул жакта 6 сом 50 тиңден. Айтымында быйыл базар баасы ата-энелер кээ бири кымбат дерсе, кээ бири балдарыбыз үчүн кайсыны кийгилери жана алгылары келсе оюндагыдай алып берип жатабыз дешти. Ал эмекте окуу курал-жарактары тууралуу айтсак, былтыркыга караганда быйыл китеп дептерлер кымбат дешүүдө.